Макен Исақов ағай студиялысының мейманы. Ассалаумағалейкум. Құлан кетсеңіз менен. Алейкум ассалам. Тиши түшүп калган каткырып күлүп отурушат кемпир чалдар. Анан сурады да, силердин узак жашаганыңардын секрети эмнеде дегенде, эң эле биринчи сөз айтты, биз көңүлдүү жашайбыз деди. Каткырып күлүп бири-бирин тамаша кылып, тим эле укмуш да? Кийингендери жупуну, аябай эле жупуну кийинген. Булактын көзүнөн суу ичкен деп айтып койдук элибизде. Ошол өнөрдү жеринен барып үйрөнүп келген инсан катары сизден сурагым келип турат. Эң чоң устатым Фенжичан деген дүйнөгө таанымал устатка бардым. Ошондо мен 58 жаштагы киши болчумун. Бир бийлеп жаткандай бир кыймылды көрсөткөн бир инсан. Мышыктай эле кылып койчу деп айтышчу эле да шорус балдар. Анткени мен баягы бокска барып жүрүп реакциям жакшы болчу. Анан бир гана бут менен тепкенди үйрөткөн эмес да. Келип мына биздин Кыргызстанда, Орто Азияда бар карап турган бир байлык бар да. Биздин мөңгүлөр, биздин суулар таза. Ошол жерде жатып анан ооруган биз үчүн уятыраак. Ошон үчүн таза турмушка үндөйм дейм мен элди. Таза сергек турмушта жашайлы, ашыкча нерселерди колдонбойлу. Колдон келсем бир мусулман элбиз. Аракты деле исламда деле мындай шариатта деле ичкиле деп айткан жок да. Ооба. Тамекин деле тарткыла деген жок. Анан бирөөгө кыянат кылбагыла дейт. Эфирибизди улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, эч кайда алыстабаңыздар. Студиябыздын экинчи мейманы бар. Эгерде сизде каалоо элек, кызыккан суроолор болсо байланышка чыгыңыз. 59-20-70 шаар узун коду 312 0995 23-20-81 WhatsApp номерларына жалаң гана SMS билдирүү күтөбүз. Эгерде сиздин жакыныңыздын же кандайдыр бир жакшылык кече болуп жаткан болсо, тилекке каршы WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө жооп бере албайбыз. Болгону студиябыздын келген мейманына тиешелүү суроолорду каалоо тилектерди гана жаңыртканга биздин эфирдин режеси уруксат берет. Студиябыздын экинчи мейманы чыгыш кармаш өнөрүнүн чебери биздин атабыз Макен Исақов агай студиябыздын мейманы. Ассалаумағалейкум. Құлан кетсеңиз менен. Алейкум ассалам. Макен агай, чыгыш өнөрү дегенде эле ар бир эле ушул инсандын көз алдына бир бийлеп жаткандай бир кыймылды көрсөткөн бир инсан. Ошол спорт менен шугулданган, алектенген бир инсан көзгө элестелет да. Өзүңүз канча бир жылдан бери ушул чыгыш өнөрү менен алектенип жүрөсүз, чыгыш медицинасы менен алектенип жүрөсүз. Чыгыш өнөрүнө келип калууңуздун бирден бир себеби эмне болду эле сизге? Бул эми жанагы япондордо хокку деген ыр болот, акындардын жазган. Анан ошонун биринде айтылат. Улитка тихо-тихо ползла на гору Фудзияма деген түшүнүк бар да. Ошо үлүлдөй акырын кадам менен келдим, мындайча айтканда. Бул аябай бир узак тарых да бул чынында. Мен аскерге чейин айылда болдум. Мына Талас областында Карой деген айыл бар. Жана өтмөктөн өтө бергенде жылкы завод деп койчу, ошондон кийинки айыл биздин Карой айылы. Ошол жерде туулгам, анан мектепте эч кандай секция деле жок болчу бизде. Анан бирок дүйнөгө таанууга кызыгуум абдан чоң болгон. Кичинемде эки нерсени жакшы көрчүмүн. Сөмөй менен чаң жолго сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн, анан китеп окуганды жакшы көрчүмүн. Ушу китептерди окуп, кызыгып, анан атам өтө бир сөзмөр, кызык адам болгон. Ушундай абдан эл сыйлаган, Ысак молдо деп көп адамдар таанычы. Айылда ушул бүт эле Талас өрөөнүнө таанымал киши болгон. Ошо киши мени аксакалдардын арасына алып барып отургузуп, ошо эски сөздөрдү угуп, абдан кызыгып жүргөн кезим болгон. Анан мындай анча-мынча мушташ, андай-мындайга кызыкчу эмесмин спортко деле. Анан менин байкем агам Кесексар Исақов деген, ал киши азыр таанымал болуп калды, ырлар жыйнагы чыгып атат. Сөз кадыр деген китеби чыкты. Ошо киши Караколдо, анда Пржевальский болчу, ошол жерде пединст окуп келип, француз күрөшүнө катышып, анан ал окуп студент болуп, анан келгенде мени мындай жерди чийип алып, бир жипти тартып коюп секиртип, спортту кичине тааныштырган да. Анан ал киши кеткенден эле бир дагы 10 күн ушундай кыймылдап жүрүп, анан жалкы колумду кармап таштап коём. Ошентип жүрүп, кийин окууга кирдим. Ал Ленполь деген Бакай ата азыр. Ошо калып кетип, орус тилин ошол жерден үйрөндүм көбүнчө жана. Орус, немис жашаган кыштак болчу.
Анан ошол жерде орус тилим калыптанды. Аскерге бардым. Анан аскерде өзүңөр билесиңер, ал кезде жанагы бытовой шовинизм деп койчу, ошондой улутчулдук бар болчу. Бизди кемсинткен учурлар болгон. Анан колдон келишинче мушташып жүрүп, көчө мушташ дегенди үйрөндүк. Анан ойлодум, ушу эркек адам мушташканды билиш керек экен, өзүн өзү коргош керек, намысын коргош керек деп келгенде эле бокска бардым. Армиядан келгенден кийин. Армиядан келген. Анан Вялчин Ахмеджан Мухамеджанович деген тренердин колуна келдим. Анда машыктым. Анан кийин Виктор Михайлович Хлызов деген кишинин колунда машыктым. Анан кийин автобуста баратып бир кырсык болуп бычактап коюшту. Анан кийин Ленинградка окууга барып, аяктан ушу дагы улгантым боксту. Анан бир убакта боевой самбо деген нерсе ачылды биздин ошо окуп аткан. Мурда милициянын кызматкери болгон адам экен. Бизге келип ошону үйрөттү, аерге катыштым. Анан ушу мушташта абдан кызыгып жасаган үчүн мен жакшы натыйжаларга жетишип, мени жакшы көрчү. Анан бир жерлерге барып мушташып да келчүбүз башка бир балдар менен. Анан биринчи эле каратенин группасы келип калды бизге. Ошол биз эметип жүргөн, катышып жүргөн, окуп студент кезим. Фехтованиеге бардым, жана рапира менен чабышканды үйрөндүм 1,5 жылдай. Анан бокстан кандидат мастерага чейин жетиштим. Ошо студент болуп жүрүп, анан кийин каратеге өтүп кеттим. Аерде Владимир Шустов, анан Альфат Макашев деген эки кишинин колунан таалим алдым. Анан ушунчалык берилип машыккан үчүн жарым жылдан кийин ошолорго жардамчы болуп, жанагы даярдоо группасын алып бара турган болдум өзүм. Өз алдынча. Анан ошо балдар кийин бир Советтер Союзунун чемпионатында жолугуп калып айтып атпайбы, макем бизди жөн эле тиги мышыктай эле кылып койчу деп айтышчу эле да ошо орус балдар. Анткени мен бокска барып жүрүп бир реакциям жакшы болчу. Анан бир гана бут менен тепкенди үйрөткөн эмес да. Бокста. Анан карасам бут менен тебет экен. Аны дагы өзөрүлөнүп жүрүп, жарым жылда алардан жакшы тебе турган болдум. Мен мактанчылык эмес, бул болгон эле иш. Бардык эле нерсенин башында кызыгуу болот экен да. Адам ушунчалык берилип жасаса, сөзсүз натыйжа берет экен бул. Ошентип жүрүп, анан кийин кайра Кыргызстанга келгенде Молдавияга барып жашадым. Анан квартираны алмашканда Фрунзеге чыкпай калып, Ошко барып калдым. Анан Ошто мен 20 жыл ошо жерде жашадым. Ош жергесинде, Ош шаарында өзүм. 20 жылдын ичинде биринчи баштаганда бир жөн эле бир чогуу иштеген орус бала көз ушу заниматься этели деп, форманы жоготпойн деп туруп анан эле көбөйүп кетти. Кийин группа ачылды, анан мектеп ачылды. Каратеден бир 15 жылдай сабак бердим. 20 жылда иштедим да Ошто. 20 жылдын ичинде бир 20 миңдей кыргыздын балдары, кыздары колуман өттү. Башка улуттар да бар болчу, анан бирок көбүнчө кыргыз балдар көп келчи. Анан ошентип жүрүп Кытайдын техникаларына кызыга баштадым. Анан Кытайдын техникаларын үйрөндүм. Анан бир картаң чалдан үйрөнүп жүргөн кездер болду. Кийин анан Кытайдан Үрүмчү шаарынан бир-эки чоң уста аттап келишти. Лизунде, анан Машипин деген бир спорт комитетте бир Кытай киши иштейт экен, ошол барып алып келиптир. Анан ушу бир заводдун жатаканасынын залында заниматься этип жүрсөк, тайцзичуань өнөрүн да үйрөтүп атышат деп калды. Анан мен 2 жума кечигип барып, аларга катышып калдым. Анан балдар, мен Оштон 10 инструктор баламды алып келгем. Алар ушу абдан жакшы аракет кылышчу, анан ушу кытайлар абдан мактачу эле да. Оштун балдары жакшы жасайт экен деп. Менин окуучуларымды мактачу да. Анан ошентип жүрүп, улам кызыгып жүрүп, анан Кытайга бара баштадым. 89-жылы биринчи бардым Кытайга. Өнөр үйрөнөм. Биринчи эле барганда турист болуп барып, таанышып, анан кийин берде бир Кытай киши цигунду үйрөтүп жүрүптүр. Ошо кишиге келип, ошо киши менен байланышып жүрдүм. Ийне сайганды үйрөтөт экен. Анан бир күнү келсем, Юнзида Владимир Иванович деген киши болчу.
Ошого бери эки кытайлар келиптир да. Бирөө эркек жигит киши экен, бирөө кыз экен, аял киши экен. Анан ушуларга билет таперчи макен деп суранды. Анан мен мейли билет таперейин, фамилияларыңарды айткыла деп анан сурадым, эмне келдиңер? Национальный университетке келип Кытай тилин үйрөтүп атабыз деди. Анан жигиттин аты Жан Юнгу экен, тиги аялдын аты Жан Венжин экен. Анан аларга билет таперип жакшы болуп калдым. Анан сурадым, силер студенттерди эле окутасыңарбы Кытай тилине же каалагандардын баарын? Келиңиз деди. Любой эле кишини окутабыз деди. Барып 1,5 ай Кытай тилин үйрөндүм. Анан мени Ташкенттеги Москванын ден соолук чыңдоо борборунун филиалы бар экен. Ошого чакырышты. Башкы тренер болуп бериңиз. Бүт Советтер Союзунан балдар келип, ошолорго тайжичевание үйрөтөбүз деди. Мен ошондо согуш өтүп кеткен 90-жылы, 91-жылы бардым да. Анан мен барсам, анан мен өзбектер эмне кылат десем, жок, тосуп алабыз деп тосуп алышты. Анан ошол жерде бир турбазада заниматься этти 370 киши келди Советтер Союзунан. Ошолордун баарын тренировка кылдырдык. Башында мен турдум, анан менин кол алдымда иштеген бир орус бала, бир орус кыз бар болчу, бир кореец жигит бар болчу. Ошентип отуруп мен ушу тайцзи өнөрүнө кызыгып анан кийин Кытайга бара баштадым. Шанхай шаарына бардым, Гуанчжоого бардым, анан Пекинге бара баштадым. Москвада Лю Гуанлай деген бир чейн стилинин мастери келди. Ага барганда мен Андрей Баев деген окуучуму ээрчитип алгам, экөөбүз барып катыштык а жерде. Кийин анан эң акыркы, эң чоң устатым Фенжичан деген дүйнөгө таанымал устатка бардым. Ошондо мен 58 жаштагы киши болчумун. Ойлоп көрсөңөр, 58-деги абышка барып, тиги өнөр үйрөнөм деп барганда эле кызык да, айрыкча. Ошондо мен жанагы азыркы художник болом деген балам жаңы төрөлгөн. Мен 58 жашымда көргөн балам да. Ошол жаңы төрөлгөн, анан мен окууга кетип атпаймынбы Кытайга 1 ай. Ошол жерде жүрөм, аялым баламдын чоңоюп келаткан сүрөтүн жиберет. Анан кытайларга көрсөтсөм, бүтүп күлүп, көзү жымшыйып турганын көрүп алып, сүйүнүп атышпайбы? Бизге окшош экен. Баарынан ошол жагып калыптыр аларга. Анан ошол агайдан үйрөндүм. Бир күндө 6 сааттан тренировка кылабыз. Метрода жана тепкичтен чыкканда, арка менен чыккан күндөр болду да. Антпесең үйрөнө албайсың да. Анан барганда ошо жанагы Ольга деп койчубуз орусча, жана Венжин деген карындашым. Ошонун эжеси келип, ал үйдө мейман болгон, мен аны Ташкентке алып баргам, тиги кореец окуучуларым бар, ошолордун үйүндө мейман болгонбуз. Алматага барса, жээним бар эле. Ригага барат, досторум бар. Бардык жерде өзүнүн бир туугандай тосуп алат да, менин атыман барат да. Ошон үчүн ыраазы болуп, мени байкем деп, мен агам дечи да. Вот, ГГ дейт да кытайлар агасын. Анан мен ошо агайдын колун окугана барганда, күйөөсү өзүнүн квартирасын бошотуп берип, баласынын үйүндө жашашпадыбы. Мен чалкалап 1 ай ошол жерде жатып, анан окудум да. Мен аябай ыраазымын ошо кишилерге. Анан кийин жылда барып, анан Россиядан балдар алып барып аттым. Анан агайым бүт дүйнөгө таанымал адам, 58 жашында Америкадан келген бир боксерду уруп таштаган. Бир уруп жаткызып койгон. 58 жашында. 58 жашында. Анан мен айтам, ага 58 жашында бирөөнү уруп салыптыр, мен 58 жашымда уул көрдүм деп мактанам. Ал деле жаман эмес го. Агай, сизди ушул Орто Азиядагы чыгыш өнөрүнүн атасы деп айтсак дагы аша чапкан болбосок керек. Кичине апыртма болуп калат Орто Азия десең эми. Кыргызстанда ушу чыгыш таймаш өнөрүн алып келген пионерлердин бири десеңер туура келет. Эми ашыкча кетпейли, мактанбайлы. Агай, сурайын дегеним, сиз ушул чыгыш өнөрүн жеринен, баягы булактын көзүнөн суу ичкен деп айтып койдук элибизде. Ошол өнөрдү жеринен бар үйрөнүп келген инсан катары сизден сурагым келип турат. Чыгыш элинде ушундай бир жакшы сөз бар. Адамды ой дагы оорутат дегенчи. Анан мен азыр сизден сурагым келип турат. Чыгыш өнөрүнүн адиси, чыгыш медицинасынын адиси катары сизден сурагым келип турат. Азыркы учурда ушул биздин
азыр жашап аткан заманда оорунун көп болгондугу дагы ушул ойлордун туура эместигинен, туура эмес ойлонгондуктан келип чыгып жатабы деген суроону бергим келип турат да. Азыр мен сөзүңө аралжы. Эки нерсе болуп атат азыр бизди ооруткан. Биринчиси стресс көп болуп атат. Эмнеге? Жана интернет келди бизге, анан бүт эле техника менен иштеп атат. Мээге күч келип атат да чынында. Анан адам баласы кызык экен да, бир нерсе кызыга берет экен да. Ал интернетте эгер биз компьютерди иш үчүн эле колдонсок, бул абдан жакшы нерсе экен да. Көзүң ачат да. Бирок ошо кызыгып эле информацияларды ала берип тиги анан батыштан келди да бул бизге. Бул бир лабиринт экен да. Адамды соруп эле кете берет экен, ажыдар оп тарткандай кылып эле. Анан жаш балдар айрыкча психикасы калыбына келе элек балдар ошого көп кетип калып, мээсине доо кетирип атат. Аябай эле мусордун баарын башына тыгып атат да. Чынын айтканда. Бул бир. Экинчиси кыймылсыз отуруп гиподинамия деген бар. Ушул эки нерседен көп ооруп атат. Анан үчүнчүсү биздин эл каада салтты көбөйтүп бирди. Илгеркиден дагы. Азыр жана аш той, анан ушинтип эле чыгаша болуп эле, анан ызы чууда көп жүрүп атышпайбы? Бул дагы стрессти пайда кылып атат. Мен аябай сыймыктанам да биздин кыргыз элинин меймандостугуна, биздин жана туугандардын бири-бирине болгон жакындыгына. Мына жакында эле жээндерибиз чакырды, бир күгүлдөп отурдук. Мен ушунча сагынып турмун, барып жээндеримди кучактап өбөм да. Бул сыймыктана турган нерсе. Бирок баягы чогулганда эле ушу тамак үчүн эле чогулгандай боло беребиз да. Анан тамакты көбүрөөк ашыкча жеп койсо бул дагы зыян. Ушул үч нерсебиз бизди оорутуп атат да чындыгында. Болбосо кыргыздын эли илгери баягы атка минип алып туруп жылкыларды айдап жүргөндө калория көп керек болгон, талап кылынган. Ошондо жана майлуу этти жеп, жылкынын этин жеп, күркүрөп жүргөндө ал туура эле болгон. Анткени суукта, боз үйдүн ичинде жашаган, калория керек болгон. Азыр клавиштерди басып отуруп деле ушундай тамак жесе, анан топтоголок, ноуча жигиттер келип чыгып атпайбы? Анан ал кийин басышы да кыйын болуп калат экен. Буттун тамырларына да күч келет, жүрөккө да күч келет. Анан мага бир окуучум бар эле, Лейлек жактан. Ошол айтат, айылга барсам бир киши аш тойго барганда баласын ээрчитип алат экен дейт, батинкесинин бугусун байлаганга. Курсагы ушунчалык чоң экен, эңкей албайт экен дейт. Эми бул эркек кишиге туура келбейт экен да. Мен аял кишилер түшүнсө болот, алар төрөйт, анан алардын тиги үйдөгү иштери көп. Алар кичине тоголок болсо дагы жарашат. Анан эркек балдар шыңга бойлуу эле болгон жакшы го дейм да. Дагы ушул окумуштуулардын айтуусуна карай турган болсок, 21-кылымда ашыкча салмак менен ушул экөөбүз сөз кылып аткан, ушул чоң курсактар көбөйүп кетет. Бунун себеби инсульт анан инфаркт ооруларына алып келип, ушул оорулар аябай жүрөк оорулары көп катталат деп окумуштуулар айтышыптыр да. Эми ушул чоң курсактар азыр бизди көрүп жаткан болсо кечирим сурайбыз. Мындай бирөөнүн аброюна тийгендей болбойлу. Чоң курсактуулуктан арылыш үчүн көбүрөөк эмнелер менен алектениш керек? Биринчиден кичине оозду жабыш керек. Мындайча айтканда тамакты тартып эле ичиш керек. Анан экинчиден кыймыл жасаш керек. Эң эле жөнөкөй мындай көбүрөөк басыш керек да, мындай башка татаалдарын айтпай эле коеюн. Анан азыр эми баягы илгерки замандай эмес да, спорт залдар бар, тренажерный залдар бар, ошолорго барыш керек. Анан мен жана терең маанилүү нерселерди айтпай эле коеюн, жөнөкөй эле барып эле эртең менен туруп зарядка жасаш керек. Сууга түшүш керек. Анан жаратылыш менен көбүрөөк алака болуш керек да, мындай общение с природой деп коет го орусча. Ошо жөнөкөй эле нерсе, билет. Азыркы учурдагы замандагы адамдар акылдуу, айрыкча акылдуу, ашыкча. Анан бирок ошону жасабайт да, бирок билип туруп эле. Бир жылы мен берде жүргөндө спорт залда сабак өтүп атам тайциден. Анан эшик ачылды да, бир аябай сүйкүмдүү бир ушу сенин курагыңдагы бир жигит кирди эшиктен. Ушундай көрүнүшү абдан сымбаттуу жигит экен, зыңкыйган. Келип, агай, мен таанып атасызбы деди. Жок дедим. Мен 16 жашымда сиз тиги таласка чоң кошойго алып барып, бизди тренировка кылгансыз деди. Дедим. Атын айтты. Анан дагы эле тааный албай турам. Анан
Biz 3 maal trenirovka kılıp 3 maal жанагы таластын суусуна түшчүбүз деди. Анан кечинде кымыздан алып келип алып, оттун жээгинде отуруп сиздин сөзүңүздү угучубуз дейт. Анан эсимде калган, берим орноп калган бир сөзүңүз эсимде калыптыр дейт. Эмне деп айттым эле десем, адам баласы мына жылкы бул айван, бирок жылкы чөптүн тазасын тандап жейт, эч убакта ыплас нерсе жебейт. Адам акылдуу болуп туруп, бирок айвандан жаман, кээде билип туруп арак ичип, билип туруп тамеки чегет деп айткансыз дейт. Ошол абдан мээм орноп калыптыр. Мына 37-ге чыктым. Ушунча жылдан бери бир да оозума тамеки арак алган жокмун деди. Ичим жылып калды. Бир сөздүн таасиринен, Көрдүм мен ушуга аябай ыраазы болдум ошо балага. Экөөбүз бир күн отуруп аябай маектештик. Мына чынында адам баласы кээде билип туруп эле ушундай бир жаман иштерге барат да. Мисалы үчүн ичкилик эми кээде майрамдарда кичине ичип, кунак болуп койсо жаман эмес деп ойлойм да. Мен өзүм майрамдарда деле бир көп татыбайм да. Ал тиги тамеки деген эмне экенин мен түшүнбөйм да. Ушу жаман адаттарга адам бир көнүп алса, ташташ кыйын. Ошону кыйналбай эле бала кезден ошолордон оочорок болсо деп биз балдардан группа аччыбыз да. Мен Үсөн деген иним отурат мына азыр мени күтүп. Ал жанагы таласта жылкы завод ошо жерлерге кыдырып, жаман патинкесин сүйрөп, ошол жерлерге көп барып, балдарды аябай тренировка кылып жүрдү. Бир тыйын албай эле. Анан ошону да жаман көрүшпөдүбү? Эмнеге? Тиги балдарды тиги иштен алаксытат, тиги огород касыш керек эле деп. Бул түшүнбөстүк. Анан мен азыр көрүп сүйүнүп атам. Тоголок молдо скверинде мен эрте менен Тайзичуандан сабак өттүм 10 күн. Карасам, кыргыздар көбөйүп калыптыр, жанагы скандинавский ходьбадан жүрүшөт, цигун жасап атышат. Анан Кытайдагыдай болбосо да бизде деле ошо эртең менен туруп машыккандар көбөйүп калыптыр. Бул жакшы жөрөлгө. Ушуну көбөйтүшүбүз керек. Мен аябай сүйүнүп атам. Биздин эл дагы өзүнүн ден соолугун чыңдайлы деп аттыр. Мен айтам да, мына ар бир элдин эң чоң баалуу нерсеси ошол элдин атуулдары. Ошол атуулдардын эң чоң баалуу нерсеси ден соолугу. Ден соолук болбосо биздин ой максатыбыз тилек ашпайт да, тилегибиз орундалбайт. Ошон үчүн биз кыргыз элинин ден соолугу деп далалат кылып жүргөн адамдарбыз. Азыркы учурда мен жана мушташ деген нерселерден алыстап кеттим. Бүт эле ушу медицина, Кытайдын медицинасы, жанагы Индиянын аюрведа медицинасы деген ушуларды казып окудум. Кээ бир устаттардан үйрөндүм. Анан мага даяр эле мынтип берип койгон жок белен нерсени. Мен көп нерсени өзүм изилдөдүм. Анан өзүм акылым менен көп нерсеге жетишке туура келди. Өзүм автордук чыгаргандагы бир көп нерселер бар. Анан китеп жаздым, кыргызча, орусча кылып. Ошонун баары эле максатым ушу биздин элге кичине да болсо ден соолугуна салым кошуш да. Анан окуучуларым бар, нары таратып атат. Анан мен бир жугуштуу орууну жугузгандай болдум да, бирок жакшы оруу да бул. Тиги элге кызмат кылалы деген орууну жугуздум балдарга. Агай, ушул жерде суроо бергим келип турат. Чыгыш медицинасы менен кыргыз элинин салттуу медицинасынын окшоштуктары жөнүндө сурагым келип турат да. Бул экөөнүн бири-бирине айкалыштырса болобу? Биринчиден кыргызда жана ысык суук деген болгон. Анан бир аксакал райцентрге барып келип анан сураса, тиги кандай оорулар бар экен десе, 4 ит табышты деп айтыптыр. 4 ити жана отит, анан эмне белекет деген ит деп ошону айтыптыр. Анан илгери оору эле көбөйүп кетти, кыргызда илгери 2 эле оору болгон деп айтыптыр да. Тиги ысык суук деген. Анан ошол убакта тамырды кармап туруп, ысык болсо суукка салган, суу ичирген. Анан суукту ашынып кетти деп аны эмесин күчөткөн да, ысыктыгын. Диета карматкан, ошондой тамакты күчтөп берген, ушундай болгон да. Бул жана Кытайдын медицинасындагы ин менен иянды теңдештирүү деген күндөшүп атат. Анан экинчиден кыргыздын медицинасында бүт эле табигый каражаттар колдонулган да. Мына мен мисалы үчүн бир эле нерсе айтайын. Жанагы биз топос баккан жерге бардык да, Папандагы Чөгөм деген айыл. Ошондо жана топостун өтүн кургатып коюп, ошону мындай
сууга кичине кошуп ичет экен да бронхитке каршы. Анан укмуштай жардам берет да. Эгер жанагы аллергический эле нерсе болбосо бронхит, суукка байланышкан, сууктап калган нерсени тимилет 2-3 күндө көзүң умачтай ачат да. Топосун өттү. Топосун өттү. Анан тиги менин агамдын кайнатасы Бектай деген аксакал болгон Таласта. Мергенчи. Ошол айынын өтүн алып жүрөт экен. Анан кийин иним сурайт да, таята сиз тоодо ээрди жаздан эле уктай берет экенсиз, üşүбөйсүзбү десе, мен кичине айынын өтүнөн кошуп ичип коем, анан таң атканча ичикти тээп, ысып чыгам дейт. Мына карабайсыңар, Кытайдын медицинасындагы мен аптекага барганда экиге бөлүнгөн, Пекинде мисал үчүн. Бир жагы Европанын медицинасынын каражаттары, ал ушу биздегидей эле жана антибиотиктер ар кандай нерселер. А биягы Кытайдын медицинасы эмнени гана колдонбойт алар. Жанагы ал эмес чабалекейдин уясына чейин колдонот да. Ошо чабалекей шилекей менен курат экен да. Ошонун дарылык касиети бар экен да. Бүт эле чөптөр, тамырлар, анан жана кургатып койгон жылаандар. Анан ошо жылаанды колдонот да Кытайлар, жана аракка салып коет. Ал суукту сүрүп чыгат экен. Жана радикулит ар кандай нерсе. Биздин Кыргыздын медицинасында деле ошо жылаанды шорпо кылып ичкен. Көп учурда ысык суукту сүрөт деп. Анан ошо ар кандай ошондой каражаттар ушу жагынан окшошуп кетет да. Биринчиден табигый нерселер колдонулат, химия колдонулбайт. Экинчиден жана ысык суук дегенди теңдештириш ушу Кытайдын жана ин менен ияндын концепциясына окшошот да. Тибеттин медицинасы, Кытайдын медицинасы, Индияныкында окшоштуктар бар да. Агай азыр эле айттыңыз, топоздун өтүн бир тамчысын ошол сууга тамчы эмес, аны кургатат. Кургатып, ошону курганда мындай кристалл болуп калат. Анан ошону кичине эле бир шереңкен башында эле алып туруп, пиаланын түбүнө таштайсың, анан ошого ысык суу куят. Анан тим эле жыты укмуштай болуп ачуу болуп чыгат. Ошону жатарда бир ичип жатып алат да. Кыргыздын медицинасында көбүнчө ошондой каражаттарды жатарды ичет. Анан мен сурадым да, мен үйрөнгөн устаттарым бар да. Ошо кишилерден сурасам, баягы уктап атканда организмге жакшы сиңет деп айтылат. Анан кыргызда жана кесет деген сөз бар. Жанагы ошол учурда жана сүт азыктарын колдонбош керек. Айран, сүт жанагы дарынын касиетин кесип салат экен да. Анан жанагы уланып калганда ошо süt же айран ичиргени ошондон болуп калган да кыргыздар. Кесет деп, кесет деп. Уну нейтрализовать этет экен. Анан дарыны да нейтрализовать этип коет. Анан жана угор кошун, исыкульский корень дейт, аканит дейт. Ошону жана тамактын рагын айыктырган экен. Мына Токтогул жакта бир киши. Ушул деле кыргыздын табипчилыгы. Анын баары дары. Бирок аны сал тура эмес ичип койсо адам мүрт кетет да. Ошонун секретин ушу узаттарды колдонгон жагынан кыргыздын медицинасынын артыкчылыгы укмуш. Жанагы күчала деген болот. Аны орусча чилибуха дейт. Ушу күчаланы кандай ичишти да үйрөндүк аксакал кишилерден. Мына ноокатка барганда биз Актай эке деген киши менен тоого чыктык. 64 жашта экен ошондо. Биз менен тең секирип жүрдү тоодо. Анан ал айтат, "Үкам" дейт. Мына мен 2 куржун көзү кылып чөптөрдү терип кетем. Анан кышта ичип чыгам дейт. Илгери Кыргызда доктор деген болгон эмес дейт. Анан биз ушу чөп менен дарыланганбыз дейт. Ошо кишиден үйрөндүк көп нерсени. Ошол аксакал бар бекен жок бекен билбейм. Вот ошо бүт ушу мага бир ушунча нерсе үйрөтсө да ошо кишилерге мен рахматымды айтам. Ошо кишилерге Кудайым бир жакшы нерселерди алып келсин. Макен агай, сөзүңүздү бөлгөн үчүн кечирим сурайм. Эчтеке эмес, айта бер. Кыргызстанга биринчи жолу келген, чет жактан келген турист аэропорттон түшкөндө эле шаарды аралап, шаарга киргенде карап туруп, силердин шаарыңарда мен бир нерсени байкадым деп айтыптыр. Анан коштоп жүргөн жигиттер эмнени байкадыңыз деп сураса, силерде аябай дарыкана көп экен. Ооруган кишилердин саны дагы ошончолук көп деп айтыптыр да. Бирок дарыкана аябай көп, бирок оору да ошончолук көп да, бирок айыккан киши аябай аз. Бунун себеби эмне деп ойлойсуз сиз? Мен сага анын алдында бир аңгеме айтып берейин, кыскача эле. Менин абам ооруп калды. Мен кичинекейим баламын, ошондо көп болсо 4-класста окусам керек.
Анан бир эжеке келди, доктор эжеке деп атам да мен. Ал көрсө фельдшер экен айылдагы эле. Жана медколледжди бүткөн да, азыркы замандын тили. Аппак халатты кийген, көзүмө укмуш сулуу көрүнөт. Түлкү тумак кийип алыптыр. Бутуна кийиз чокой кийип алган. Анан мен ичимен ойлойм, ушул эжекем доктор. Анан дарынын баары ушунун колунда болсо оорубайт го деп ойлоп атпаймынбы? Көрсө дарыны көп иче берсе кайра жаман экен да жана. Азыркы препараттардын көбү эле химияда. Аны дагы маал-маалы менен ичиш керек. Анан менин аялым аллерголог, врач. Педиатр, аллерголог, иммунолог. Аялым айтат да, колдон келсе медицинага азыраак эле кайрылыш керек деп. Без нужды не стоит обращаться деп айтат да. Азыркы жаштар интернеттен карап акылдуу болуп алып эле анан менин терим ооруйт, берим ооруйт деп чукуй берет экен да өзүн. Анда болбойт да. Невроз болот. Анан колдон келсе эң бир жакшы дары бар да. Бул жанагы сергек турмуш деп коет аны. Здоровый образ жизни деп айтат. Орусча айтканда. Мына советтик доордун башында ар кандай жол издегенде адамды өлбөс кылыш үчүн, адамдын өмүрүн узартыш үчүн, ар кандай клеткаларды пересаживать этип көрүшкөн. Бирок ойлоп көрсө бир эле дары бар экен да. Режимди кармаш керек экен, кыймыл жасаш керек экен, туура тамактаныш керек экен. Анан көп нервничать этпеш керек экен, куунак жүрүш керек экен. Кытайдагы бир провинцияда бир кыштакты көрсөттү. Ошо бир эле кыштактын ичинде 20-100дөн ашкан киши жашайт экен. Тиши түшүп калган, каткырып күлүп отурушат да кемпир чалдар. Анан сурады да, силердин узак жашаганыңардын секрети эмнеде дегенде, эң эле биринчи сөз айтты, биз көңүлдүү жашайбыз деди. Каткырып күлүп бири-бирин тамаша кылып, тим эле укмуш да. Кийингендери жупуну, аябай эле жупуну кийинген. Бул бир. Экинчи деди, биз жеген тамагыбыз өзүбүздүн эле огороддон чыккан нерсени жейбиз деди. Үчүнчүсү, ошол жердин климаты аябай мягкий климат экен да. Ушундай сонун экен да адамга. Болду мына. А биздин Кыргызстандын жаратылышы. Мен айылга келгенде байкем айтат, кеттик, бат окуйбуз дейт. Бир жерге барасы, эки жерге барасы, ушунча киши кетип калган. Мен таң калам. Ушундай жаратылыш болсо, ушундай эме болсо, эмне үчүн ушундай адамдар көп кетет? Анан анча-мынча ичип коюшат дейт, анан жана аштой көп дейт, ашыкча тамактанабыз дейт. Түшүнтүп түшүндүрөт менин байкем. Анан болбосо карасаңар эми бизде бардык мүмкүнчүлүк бар да. Жакшы жашоого, узак жашоого биздин жаратылышыбыз укмуш эми. Тоо ташка чыксаңар, жана агып аткан тиги көк кашка суулар. Бул мындай байлык эч жерде жок. Жана газ, нефть деген ал эми убактылуу эле нерсе экен. Түгөнөт ал нерсе. Түгөнөт ал ресурс. Бирок келип мына биздин Кыргызстанда, Орто Азияда баары карап турган бир байлык бар да. Биздин мөңгүлөр, биздин суулар таза. Ошол жерде жатып анан ооруган биз үчүн уятыраак. Ошон үчүн таза турмушка үндөйм дейм мен элди. Таза сергек турмушта жашайлы, ашыкча нерселерди колдонбойлу. Колдон келсем бир мусулман элбиз. Аракты деле исламда деле мындай шариатта деле ичкиле деп айткан жок да. Ооба. Тамекини деле тарткыла деген жок. Анан бирөөгө кыянат кылбагыла дейт. Анан диета жөнүндө көп сурашат, мына тамакты кандай ичиш керек. Мен айтам, биринчиден табигый тамактарды колдонуш керек. Мына азыр эт деле булганып кетти, жанагындай көп химияны колдонуп, жанагы анан бир доктор айтып атпайбы мага, жана тооктун этин диета дейт. Бул муну менен жанагы воспаление легких айыктырса болот деп атпайбы? Анткени антибиотикти аябай накачивать этип таштаган да. Вот таза тамак ичиш керек, колдон келсе. Анан бардык заттар денеге керектүү болуш керек. Ар түрдүү тамак болуш керек, анан ашыкча зашлаковать этип жүрбөш керек да, мындай зыяндуу заттарды колдонбош керек да. Эт аябай көп жей берсе, бөйрөк баарын мочевинаны чыгарган куспет этпей калат. Ошонун баары канга кетет. Жеш керек, белок керек организмге. Ошону дозасы менен туура колдонуш керек. Акен агай, сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп келип маек куруп бергениңизге. Сиздин ар бир айткан сөзүңүз, айткан пикириңиз бул биздин өлкөбүздүн ден соолугу үчүн жаштарга бир акыл болду деп айтсак туура болот. Эфирибиздин убакыты соңуна келип калды. Буюрса
Кыргызстанга дагы келгениңизде дагы маектешип, дагы кененирээк бир маалыматты бергенге аракет жасайлы. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Силерге рахмат. Силер болбосоңор мен элге кайрыла албайт элем да. Оюмду айта албай калмакмын. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Студиябыздын мейманы чыгыш кармаш өнөрүнүн чебери, чыгыш медицинасынын адиси Макен Исаков агайыбыз болду. Түнүңүздөр бейпил болсун. Эгерде бизди өткөрүп көргөн болсоңуз, YouTube'дан издеңиз, Ак Чөлмөк деп.